Мына биз интернеттен алган маалыматтарыма караганда, ошол Германиядан бир 10 чакты окумуштуу чыгып, Курандан ката табуу максатында изилдөө жүргүзгөн. Кайсыл жерде кемчилик бар? Кайсыл жерде кемчилик? Балким карама каршылык келеби? Балким сөз уйкашсыздыгы болуп калабы? Балким бир сөздөр туура эмес болуп калабы? Же иши кылып Курандын ичинен бир ката табыш керек болгон да. Ошол жерде мен таасирленткен, жанагы интернеттен окуганда, ошол Курандан ката табыша албай, ар тара грамматикалык жагынан, лексикалык жагынан, башка жагынан карап отуруп, анан Курандан бир ката таптык деп, булар да интернетте, журналдарга жарыя кылган да. Ошол ката тапкандыгы бул ар бир пайгамбарга Аллах Таалам Куранда өзүнө жараша муъжизаларды бергендиги туурасында аяттар келет. Мухаммад алейхиссаламга берилген эң чоң муъжиза Куран өзү. Ал эми Сулайман алейхиссаламга жан жаныбарлар, куштардын, курт кумурскалардын тилин үйрөтүп, жана шамалдын кайсыл жака башидирип, Сулайман алейхиссалам өзү шамалды каалаган жака иштете турган мүмкүнчүлүк муъжизаны берген Аллах Таалам. Ошондо Сулайман алейхиссалам бул Намл сүрөсүндө келет. Сулайман алейхиссалам өзүнүн аскердик жүрүшүндө куштар, жиндер, адамдардан болгон аскерлик жүрүштөрдү кылып кетип атканда бир кумурскалуу өрөөнгө келди дейт. Аллах Таалам Намл сүрөсүндө айтат: "Хатта иза атау ала вадин намли қалат намлату я айюхан намлу духулу масакинакум ла яхтиманнакум Сулайман ва жунудуху амна яшурун." Бул жерде аятта кумурскалуу өрөөнгө келгенде бир кумурска туруп: "Эй кумурскалар, ийниңерге тез киргиле. Сулайман жана анын аскерлери силерди байкабаган акыбалда талкалап, биз эми талкалап деп которуп келгенбиз да, талкалап кетпесин" деген жерге келгенде, булар сөз уйкашты, сөздүк жагынан алганда тахтим, ошо ла яхтиманнакум деген сөз бир гана шише сымал сына турган, нерсеге гана иштетиле турган сөз экен. Ушул жерде кумурскага иштетип коюпту деп ката табышкан да. Туура эмес экен. Туура эмес деп ушул жерде кумурскага ошо шише сымал нерсеге иштетиле турган сөздү кумурскага иштетип койгон деп жарыя кылганда, австралиялык окумуштуу карап отуруп, ушуну окугандагы ойлонуп отуруп бир кумурсканы изилдеп көрүүнү ниет кылганда. Кумурсканы изилдеп көрсө, Кудайдын кудурети 75% шишеден экен да. Өлгөндө да пырт жетип сынып өлөт экен, өлгөндөн да чирибей жерде мындай жылтырап жата берет экен да. Ошол жерде өзүн кармап турууга күчү жетпептир, дароо исламга киришке Курандын аркасынан түшкө мажбур болуптур да. Куран ушундай жагынан илим, билим, азыркы техника өнүккөн маалда дагы бардык адамдар бир жаңылыштарды, ачылыштарды ачкан болсо дагы, алар келип түбү Курандан чыгып калып, канчалаган адамдарды таң калтырып, өзүнүн муъжиза деген атын дагы даңазалап берет. Муъжиза адамдарды таң калтыруучу, ажиз калтыруучу, өзүнүн күчсүз, алсыз экендиги. Алсыз адамдарды өзүнөн алсыз калтыруучу китеп бул Куран.